1, 2, 3 машина да кетти. 4 машина. Şöyle getiriyor. Улар деген кичинекей баланы рульга отургузуп алып айдап жүрөт шаар боюнча. Апасы 12 жаштагы баласын рулга отургузуп айдаткан. Социалдык тармактарда 12 жаштагы өспүрүм баланын автоунаа айдап бара жатканы жана кошунасы ал бала менен артта отурган апасынын болжоругун көрсөтүп жатканы, өспүрүмдүн апасы кошунасына арата орой мамиле кылганы тууралуу видео тараган. Жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери жол эрежесин бузгандарды аныктап, баланын ата-энесине айып пул салган. 2025-жылдын 20-октябрь күнү саат болжол менен 13:00 чамаларында Бишкек шаарынын Ак-Косо жан конушунда Hyundai полиция үлгүсүнүн автонан жаш өспүрүм айдап баратканын сот тармактарга тарап кеткен. Бул боюнча милициянын кызмат башкармалары тарабынан автоунаа табылып, азыркы учурда баладагы жаш өспүрүм жана ата-энеси ушул жерде турат. Экөө тарап менен үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Мамасына сөз бермекчибиз. Урматтуу элем, балам айдаган үчүн кечирим сурайын. Балам ордуна өзүм ордуна Gidiyorlarımda dergeyim bagajım bakıyor. Başka kaytalanmaydı. Негизи ошо айдаган тура эмес. Аны бирок моюнуңузга алган. Moyunuz kalata. Сизге сөз барбы? Айтасызбы? Айтып коюңуз. Эмкиде машина айдабайм. Ой, азамат, эмкиде машина айдабайт. Милициянын башкармалыгы аттылары кайрылат. Жол эрежени сактаңыздар, өзүңөрдүн балдарыңарга автоунаанын ачкычын бербеңиздер. Оштогу бардык мекемелер, тамактануучу жайлар 10 ноябрга чейин кыргызча аталат. Ош шаарынын мэри каладагы коомдук тамактануучу жайлардын коммерциялык объектилердин башка тилде жана башка ариф менен жазылып калган аталыштарын кыргызчалоону тапшырды. Жеңишбек Токторбаев бул иштерди аткарууну 10 ноябрга чейин бүткөрүү керек деген эскертти. Мо шаардагы кафе, ресторан, ишканалар бардык аттары англисче, латынча, кытайча, арабча, өзбекче жазылып калыптыр. Ошону айтыңыз. В срочном порядке 10 ноябрга чейин полностью кыргызча жазылсын. Макулбу? Баарын алып кыргызча татынакай кылып кыргызча жазып койсун. Бизде тил комиссия бар да. Бар Ошо тапшыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Аскерлерге бөлүнгөн азык-түлүктү жеп жүргөн дели прапорщик кырмалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, аскер прокуратурасы Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам аракеттердин жүрүшүндө аскер бөлүктөрүнүн биринин азык-түлүк кампасынын начальниги прапорщик кырмалды. Ал аскер кызматкерлери үчүн бөлүнгөн азык-түлүктөрдү колбаса, макарон, күрүч, туз, шекер, май жана башка продукциялар системалуу түрдө өзүнө кыйгарып, андан ары базарга арзан баада мыйзамсыз сатып жүргөнү аныкталды. Жүргүзүлүп жаткан кылмыш ишинин алкагында прапорщик кезектеги мыйзамсыз сатуу учурунда кармалып, камакка алынды. Тергөө уланууда. Булак Назар Ньюс Кейжи.
Москвадагы Сахарова борборунда 160 кыргызстандык кармалып турат. Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда ушул күндөрү Кыргызстандын 160 жараны кармалып турат. Анын ичинен 11 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева Москва шаарына болгон иш сапарынын алкагында Сахарова борборуна барган учурда белгилүү болду. Борбордо Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандардан сырткары 11 кыргыз жараны оор эмес кылмышка шек саналып кармалган 3 аял пара берүүгө айыпталып 76 күндөн бери борбордо отурганы белгилүү болду. Кыргызстандыктар медициналык жардамга муктаж экенин айтып, кармоо шарттарына жана тамак ашка даттанышкан эмес. 2024-жылдын 9 айында Сахарова борбору аркылуу 3928, 2025-жылдын 9 айында 2808 кыргыз жараны өлкөгө жөнөтүлгөн. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме. Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгарууга туш болгон чет өлкөлүк жарандар мекенине кайтарылганга чейин ушул жайда кармалып турат. Аларга уюлдук телефонго видео тартууга, сүйлөшүүгө уруксат берилбейт жана ар 4 күндө кнопкалуу телефон аркылуу сүйлөшүүгө уруксат берилет. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөгөнтаев Орусияда 377 000 кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 000 жараны бар экенин айткан. Булак Азаттык.